Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин конференциябыздын катышуучулары, угуп жаткан угармандарыбызга, өзгөчө айымдарыбызга кайрылат элем да. 20 жыл мурда, ал кезде мен 23 жашымда интернет мынчалык өнүккөн эмес болчу. Цифровизация деген маселени көп биз деле билчү эмеспиз. Университетте килтеген китепти www.internet деген китептен биз ошо санарип дүйнөсүн үйрөнгөнбүз. 20 жылдан кийин мына 7-чакырылышка келгениме чоң себепкер болуп, как раз таки цифровизация, интернет булактары мага да чоң жардам беришти. Айымдардын саясатта жолу оор болот. Саясатта эми бизде Роза Исаковна чоң белгилүү инсаныбыз бар, бизде жол көрсөтүүчү айымыбыз бар, биздин эми экс-президентибиз бар. Андан кийин канча депутаттар шайланып келсек деле, биз ошол айымга баарыбыз мындай на нее все ориентируемся, эми сөздүн ачыгы да. Бирок жаш айымдарга, өзүм да орто жашка келип калган мындай саясатчы катары мен айтат элем, колдон келбей турган нерселер жок. Анан барьерлерди карабаш керек. Анан стеклянный потолок деп көп айтылат, биздин саясатта да көп айтылып калат. Өзгөчө парламентте жүргөн айымдардын ортосунда айтылып калган нерсеге мен ойлойм, менин шайлоо мына бүткөндөн кийин биз өзүнчө аналитика кылдык. Көпчүлүк шайлагандар интернет булактары аркылуу маалыматтарды буга чейин алганбыз. Депутатыбыздын активдүү экенин, позициясын эркек аял деп бөлбөйбүз. Анткени биздин жарандарыбыздын маселесин көтөрүп жатты. Анан интернет булактары аркылуу бизде мындай кайра байланышта болуп жүрдү деп, бул дагы бир, мен ойлойм, бүгүнкү 21-кылымдагы айымдарга болгон чоң жардам. Өзүмдүн практикамда болгон ошо кыздарыбызга айта турган мындай насаат эмес, кеңештер болсо, ошо кеңештердин арасынан адамдар баары бир айымдар өзүбүзгө өзүбүз жардам бербесек, мырзалар деген сөзсүз түрдө кол сузуп жатат, заман өзгөрүп жатат, бирок көпчүлүк учурда айымдар ошо жергиликтүү айылдарда болобу, кичи шаар болобу, чоң шаарларда болобу, жолугуп, уюмдарды түзүп, күчтөнүп жардам бериш керекпиз дегенге мен толук ишенем. Анткени ошол нерсенин аркасы менен мен да парламентке келип калдым. Менин да кабинетим биздин кыздарыбызга ачык. Долбоорлордун баардыгын эми фракция, партияларга бөлүшпөстөн колдойбуз деп 7-чакырылыштын депутаттары ошондой чечимге келдик. Анткени 6-чакырылышта да ошентип иштегенбиз. Буюрса бул убакта деле бир мандаттуу убакта мен жалгыз болгону менен 18 фракциядан келген депутат айымдарыбыз бар. Алар менен биргелешип иштейбиз. Анан пандемия учурунда санарип дүйнөсү өзгөчө мындай баалуу экенин, керек мындай күнүмдүк турмушта керек экенин биз көрүп калдык. Үй бүлөлүк жумуштар менен бирге эми дистанционно иштеген айымдарыбызга абдан мындай жакшы көмөк жардам болуп калды. Парламент мыйзам жаатында деген кандай сунуштар болсо айтыңыздар. Ал жактан мен бул эми конференциянын аягына чейин отуруп сунуштардын баары угулат. Биз парламент жагынан кайсы жерден жардам бере алабыз маселелерди сөзсүз мен өзүмө жазып алам, белгилеп алам. Эми эл аралык эксперттердин ойлору болсо, ал жактан сырттагы практика болсо, бизге мындай адаптация катары киргизе алсак, мыйзамдаштыруу маселеси болсо, ал жагынан мен ойлойм, менин коллегаларым да, мен аларга деле бул бүгүнкү конференция жөнүндө айтып берем. Алар деле каршы болушпайт, алар деле колдошот. Ар бир айымдын аркасында эми биз келе жаткан муундар үчүн үлгү болгубуз келет, сөзсүз түрдө. Убагында мага жардам берген белгилүү айым инсандардын мисалдары да көп. Ошо мен да өз тарабыман кандай жардам бере алсам, сөзсүз түрдө кол сунамын да.